Бул жол Ысык Көл областынын Тоң районуна караштуу Көлтүр айыл аймагында жайгашкан. Азыркы учурда жолдун абалы абдан начар абалда. Жолду кайра сүрүүдөн улам айдоо аянттарынын деңгээлинен жол бир топулдой түшүп кеткен. Жана дагы көпүрөлөрүбүз сынып, ичине кум толуп, астынан суу өткөнгө мүмкүндүк болбогондуктан, кышында муз, жайында суу каптап, жолду дагы да болсо керектен чыгарууда. Жол ушунчалык абалга жетип калды, көпүрөлөрдүн баары сынып, машиналар ушундай деңгээлде өтөт. Бул жакта бир машинанын дөңгөлөгү жарылып азыр. Жазалатчак. Зымдар чыгып калган же, көпүрөлөрдү водительдер токтоп бири-бирине жардам берип өткөзүп атышат акырындан. Жолдуга бараткан бир машинанын дөңгөлөгү жарылып, айылга кетип келет. Өтүп аткан машинанын дөңгөлөгү жарылып, бүт эми ар кимибиз таш толуп келип, кум толуп келип, көпүрөнүн жыртыгына салып, кеме жогорулатып коюп атат. Жеке бөлүнө берди болсун, чоңкур деп. Анан негизи жергиликтүү тургундар өздөрү жакшы аракет кылып, оңгул чуңкулдар түйдөп атат, бирок ал түйдөгөн менен деле жакшы натыйжа бербей атат. Айла кеткенде оокат болуп атат да, айла кеткенде. Болбосо жол түз болсо, эмнеге ушинтип барып алып, таш эле, эмнеге араба менен кум сөбөт эле, кээде машина менен кум түтөп келип, кол менен сээп, чуңкурларды толуктап коюп аткан күндөр болуп атат. Чыгылып кыскасы оор. Эми көргөн киши ыйлай турган. Биз кол көнүп бүттүк чыдап. Бирок канчага чейин чыдоого болот, канчага чейин машина жолдо калабыз. Өзгөчө кыштын күндөрү түн киши жолдо калса азап экен да. Көп эле болуп атат андай случай. Жактан айылга чалышат, жолдо калдым. Айылдан машина барып өтүп алып келет. Өкмөт оор жактыга серьезно карабасаңыздар болбойт. Жолубузга кайдыгер